үчүн, ошо Алла колдош үчүн, аалам жайгашыш үчүн эң биринчи динден чык. Ал эволюция. Бул бир. Экинчи техникадан чык дейт. Мына чукулап отура берсең, сенин телоң өспөй эле, сага энергия келип жайгашпай эле, сенин энергияң кетип калат. Майда чүйдө билен чукуп отура бербе. Бул техниканы чындыкка иштейт. Мына техника чыныгы ишин кылып атат. Ушу экөөнөн пендечиликтен чык, бай эски түшүнүңөн чык. İçindeki kışты joy, içindeki muzdu joy, içindeki kör alбас кырс мүнөсүңдү joy. Кырс мүнөстөн кыш пайда болгон дейт. Менде зима нету де. Менде кыш жок, жоюлса экен де. Бир кезде күлдүң го, зима не болот десем. Эми арга жок, жой. Анан эмне болот экен? Көкүрөгүң тазарса, анан өзүңдү өзүң соттосоң, өзүңдү өзүң оңдосоң, анан энергия келип сага жайгашат экен. Сен ошол бийлигиңди элге иштет. Ошон үчүн бийликке койду да сени. Ошо бир энергия да өзүчө. Байлыгың болсо элге иштет, жакшылык иштет. Анан Кудай береби дагы? Мындайча айтканда, Аалам береби бул жакшы иштет эткен, элге иштет эткен деп. Анысы кандай да сен энергияңды элге иштетсең, сага энергия келет экен. Энергия Аалам, Алла. Эскиче түшүнгөндө. Эгер иштетпесең, сенин анатомияң астрологиядан чыны кызматка келгенби? Эми сен мындан ары чыны кызматың аткара албасаң, взорвётся дейт. Мына трансформаторда элестетели. Десяткадан алып анан кайра майда үйлөргө берет го. Ар трансформатордун өзүнүн орду бар го. Майда улут ала албайт экен. Мына сиздер алып атасыздар Арстан Алайдан. Анан бериңиздер. Кайра берилет. Кырсык эмнеге болот десе, ошо ден соолугунан бишинеми, бактысынанбы, пендечиликтенби, пикир келишпестиктенби? Адам ааламдык кызматын билбесе, аткарбаса, бул аалам күчтөрүнүн ачыктан эскертүүсү, бул кырсык дейт. Кана динге кирип кутулганды айтыңызчы, могу адам кутулду динге кирип деп. Жок, тетирсинче кырсыктады. Убактысы кетти, эң башкасычы. Аң сезими өштү. Өзүн чектеп алды. Муякта арбайлар бар, кулдар жок да бу жерде. Кулдар асманга барбайт да. Бу жерде кулбуз десе мүмкүн кумурска болуп жаралышы мүмкүн. Бу жерде улуулар, мен улуумун деген. Мына менде улуу энергиянын ээсимин деп жашайм. Анткени мына улуу энергиянын ээси менмин. Демек мен улуу энергиянын ээси болсом, мен жаратуучумун. Мына бу жерде айткандай, бакыт өлөт, бакыт жаратат деп туруп атпайбы мына. Мына бакыт өлөт, бакыт жаратат. Караңыз. Ким жаратат? Арстан Алай жаратып атат мына. Жаңы Кудай жаратып атат. Окутуп, өстүрүп, мактап, духун көтөрүп, өзүн таанытып жаратып атат. Бакыт өлөт, бакыт жаратат. Бул китепте бар. Адамзатты ойлогон, ааламдык кызматы бар адамды Кудай кийип алат. Ал адам дүйнөлүк кризистен чыгарат. Мына кризистен чыгарып атат. Такалып калган жерде медицинагабы, техникагабы, дингеби, өлүмдөн куткарат дейт мына. Жаңы Кудайдын ушундай орду бар. Демек, кыргыздын заманы келди. Келиңиздер Арстан Алайга көчүрмө болуңуздар. Энергия өткөрүңүздөр. Эгер энергияны өткөрбөсөң, проводду эле кыркып салат да. Керек болбосо. Урдап кетпейби? Алюминизмга тапшырып салбайбы? Атайын эмнеге келген экенбиз? Жаныбыз, таныбыз кыргыз улуу ааламдан болуп кызматка келгенбиз. Мына эгер азыр пендече жашасаң, сени пулуң куткарбайт. Ден соолугуң аңгырсаңа, тетирсинче ким акча үчүн иштесе, аңга түшөт деп берилет. Ким элди алдаса, азап тартат деп берилет. Чын эле чыныгы күч элди алдайбы?
чыныгы күч ушак айтабы? Чыныгы күч кулмун дейби? Чычаласаңар мүмкүн. Чычалайсыңар диндегилер. Баягы чын чычалайт деп коет го Кыргызда. Чычаң деп калса, чын чычалайт, чындык бар экен деп коет. Анысы кандай чычаласаң да каргаң жок. Мына бизге ушул